Саламатсыңар балдар. 6 класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабакты баштайбыз. Балдар, бүгүн силер менен төмөндөгүдөй тема өтөбүз. Сабактын темасы координаталык тегиздик. Сабактын темасын дагы бир жолу кайталап коеюн. Координаталык тегиздик. Сабактын жүрүшүндө координаталык тегиздик менен таанышабыз. Ошондой эле чекиттерди координаталык тегиздикте кандай табыла тургандыгын үйрөнөбүз. Жана координаталык тегиздиктин чейректерин карайбыз. Балдар, биз бүгүнкү сабакта координаталык тегиздик менен таанышат экенбиз. Адегенде биз тегиздик жөнүндө таанышып алалы. Же болбосо тегиздик жөнүндө мен силерге бир-эки ой калчоомду айткым келип турат. Биз балдар тегиздикти математикада эң негизги түшүнүк экендигин жакшы билебиз. Тегиздиктин негизги аныктамасы бул болбогондуктан биз ал тегиздиктин кандайдыр бир бөлүгүн карап, же болбосо ошол бөлүгүндө математикалык амалдарды аткара алат экенбиз. Мисалы үчүн, тегиздик өзүбүздүн олтурган столдун үстүн айтсак болот тегиздик деп. Ошондой эле бул тегиздиктин бир бөлүгү катары саналат. Жана ошондой эле столдун каптал бетин дагы тегиздик катары алсак болот. Жана футбол аянтчасын, же болбосо футбол ойноочу аянтчанын үстүнкү бетин дагы биз тегиздик катары алсак болот. Ошондой эле мына бул китептин барагынын бетки жагын айтсак, бул дагы тегиздик катары кара алат. Бул тамгаларга карата тегиздик деп айтсак болот. Же болбосо биз жазуучу дептердин бетки жагы, же болбосо дептердин бетки түзүлүшү, бул дагы бизге тегиздик катары каралат экен. Демек балдар, тегиздик жөнүндө кайталап алдык. Эми координаталык тегиздик деген кандай түшүнүк? Бул түшүнүктү сабактын жүрүшүндө биргеликте түшүнөбүз деген ойдомун. Мисалы үчүн, тегиздикте АБ чекити берилсин. Бул чекиттер кандайдыр бир тегиздиктеги түз сызыкта жайланышсын. Же болбосо биз бул түз сызыкты сан огу деп атаганбыз. Анткени бул түз сызыкта бирдей аралыктагы сандар болгондуктан биз аны сан түз сызыгы деп атаганбыз. Демек, АБ чекиттери өзүнө тиешелүү сан түз сызыгында сандарга ээ. Мисал үчүн, А чекити -4 санына туура келет, ал эми Б чекити 2 санына туура келет. Демек, мындан айтсак болот, А чекиттин координатасы -4, жазылышы А кашанын ичинде -4, ал эми Б чекитинин координатасы 2, жазылышы Б кашанын ичинде 2. Демек, биз ушул АБ чекиттердин координаталары менен жазып алдык. Жалпы түрдө сан түз сызыгында чекиттин координатасы бул түрүндө жазылат. А кашанын ичинде X, А бул каалагандай чекит болот. Ошондой эле X бул сан түз сызыгында каалагандай сан болот экен. Демек балдар, биз тегиздиктеги сан түз сызыгында жаткан чекиттин координаталарын кайталап алдык. Ал эми координаталык тегиздик деген кандай? Анда эмесе биргеликте түшүнүүнү баштайлы. Демек, бизге төмөндөгүдөй тегиздик берилсин. Бул тегиздикти мен мынакей силердин дептериңердин бетки түзүлүшү деп алдым. Анда кандайдыр бир ок жайланышсын, же болбосо түз сызык. Бул түз сызык горизонталдуу түз сызык экендигин жакшы билебиз. Ал эми бул горизонталдуу түз сызыкка перпендикуляр вертикалдуу түз сызык болсун. Демек, бул жерде эки түз сызык бири-бири менен перпендикулярдуу болуп турат. Мында биз бул түз сызыктарга төмөндөгүдөй белгилөөлөрдү киргизели. Алардын кесилишинде адегенде О чекити бар экендигин айта кетейин. Биринчи, горизонталдуу түз сызыкта мен X өзгөрмөсү менен белгилейин. Анда OX түз сызыгы, же болбосо OX огу бул тегиздикте абсцисса огу деп аталат. Кайталайын балдар, OX огу абсцисса огу деп аталат. Абсцисса бул латындын абсцисса сөзү болуп, бизче кесинди деген маанини берет экен. Ал эми вертикалдуу түз сызыкты мен Y менен белгилейин дагы, ал ордината деп аталат экен. Демек, OY огу, же болбосо вертикалдуу ок, бул ордината деп аталат. Ордината сөзү бул латындын сөзү болуп, ординатус
бизче которгондо тартипке жайгашкан деген маанини берет. Демек O, Y огу бул ордината болот экен. Андан кийин бул абсцисса жана ордината окторуна төмөндөгүдөй бирдик кесиндилерди жайланыштырайын. Бирдей алыстыкта болгон жана аларга төмөндөгүдөй сандар менен белгилеп жазайын. Мынакей OX'тын бул абсцисса огунда же болбосо оң багытында жалаң оң сандар, ал эми кесилишиндеги O чекитинин сол жагында бул ага карама-каршы терс сандар болот. Эми ордината огуна ушул сыяктуу эле бирдик кесиндилерди жайланыштыра турган болсом, анда бул дагы өйдө жагында, же болбосо O чекитинин өйдө жагында жалаң оң сандар бул ордината огунун, ал эми O чекитинин төмөн жагында бул ушул ордината огунун терс сандары болуп эсептелинет экен. Демек балдар, биз эмне кылдык? Ушул тегиздикте OY жана OX болгон абсцисса ордината окторун сызып алдык. Мында OX, OY октору бул координаталар октору деп аталат. Кайталайын балдар, OX жана OY октору бул координаталар октору деп аталат. Ал эми O болсо координата башталышы болот, же болбосо координаталар башталышы болуп эсептелинет. Эгерде координаталар октору, координаталар башталышы жана бирдик кесиндилер берилсе, анда тик бурчтуу координаталар системасы берилди деп айтабыз. Кайталайын балдар, эгерде координаталар октору, координаталар башталышы жана бирдик кесиндилер берилсе, анда тик бурчтуу координаталар системасы берилди деп аталат. Мынакей тик бурчтуу координаталар системасы мына ушул экен. Андан кийин координаталар системасы берилген тегиздик бул координаталар тегиздик, же болбосо координаталык тегиздик деп аталат. Демек балдар, координаталар системасы берилген тегиздик бул координаталык тегиздик деп аталат экен. Мынакей балдар, биз координаталык тегиздикти таанышып алдык, же болбосо координаталык тегиздикти аныктап алдык. Эми ушул координаталык тегиздикте чекиттерди жайланыштырып көрөбүз. Мисал үчүн, К чекити бул координаталык тегиздикте жатсын. Эми бул К чекитинин биз координаталарын таап көрөбүз. Биз мурун балдар сан түз сызыгында чекиттин координаталарын табууну билгенбиз. Азыр биз координаталык тегиздикте ушул чекиттин координаталарын табабыз. Аны кантип табабыз? Биринчи, ошол чекиттен X огуна перпендикуляр түшүрүп, ага туура келген сан ошол чекиттин координатасы болот. Мында А чекити болсун, А чекиттин координатасы 6 болгондуктан, демек К чекитинин биринчи координатасы 6 болот. Андан кийин К чекитинен ордината огуна, же болбосо OY огуна перпендикуляр түшүрүп, Б чекитин алабыз. Б чекитинин координатасы 3 болгондуктан, демек К чекитинин дагы бир координатасы 3 экен. Демек К чекитинин 2 координатасы пайда болду. Алар кандай координаталар болот? Албетте, мына А чекит турган координата, ошондой эле Б чекитте турган координата бул төмөндөгүдөй аталат. Биринчи аныктаган 6 саны бул К чекитинин абсциссасы деп аталат. Ал эми Б чекитинин координатасы болгон 3 бул К чекитинин ординатасы болуп эсептелинет. Демек, берилген К чекитинин 2 координатасы бар экен. Биринчиси абсциссасы, андан кийин ординатасы болот экен. Ал эми ушул К чекитинин координаталары менен жазылышы төмөндөгүдөй болот. К кашанын ичинде эң биринчи балдар ушул чекиттин абсциссасын жазуу талапка ылайык болот. 6 болгондуктан 6-ны жазамын, андан кийин ординатасын жазамын. Ординатасы 3. Демек К чекитинин абсциссасы 6, ординатасы 3 экен. Жазылышы төмөндөгүдөй болот. Анда эмесе дагы бир чекитти карап көрөлү, N чекитин карап көрөлү. N чекитинин абсциссасын жана ординатасын таап көрөлү. Абсциссасын табыш үчүн абсцисса огуна биз перпендикуляр түшүрөбүз. Ага туура келген
сан ушул n чекитинин абсцисасы болот. Демек абсцисасы -7 экен. Ал эми ординатасын табууда биз n чекитинен ордината огуна же болбосо OY огуна перпендикуляр түшүрөбүз. Ага туура келген сан ушул n чекитинин ординатасы болот. Демек 2 анын ординатасы экен. Абсцисасы -7, ординатасы 2. Жазылышы n кашанын ичинде эң биринчи абсцисасы жазылат балдар. -7, ординатасы андан кийин жазылат 2. Демек n чекитинин абсцисасы -7, ординатасы 2 деген төмөндөгүдөй жазылат экен. Жалпы учурда балдар төмөндөгүдөй жазылат. Жалпы m чекити бул каалагандай чекитте болалы. Абсцисасы x деп жазылат, ординатасы y деп жазылат. Жалпы түрдө m, x, y деп окулат. Мынакей балдар, биз координаталык тегиздикте чекиттердин координаталарын табууну үйрөндүк. Анда эмесе келгиле, мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо: d чекитинин координаталарын тапкыла. Демек d чекитинин координаталык тегиздикте жайланышкандыгын көрүп турабыз. Ал кандайдыр бир координаталарга ээ экен. Аны табууда мен силерге төмөндөгүдөй 4 жоопту сунуштайын. Биринчи, d координатасы 6 -3, экинчи d координатасы -4 5, үчүнчү d 5 -4, төртүнчү d координатасы 5 -5. Анда эмесе убакытты коюп жиберейин. Мынакей силерге жардам катары ушул дептердин барагынын ар бир чакмагы ар бир бирдикти бизге көрсөтүп турат. Анда эмесе туура жоопту айта турган болсом, үчүнчү жооп туура. Башкача айтканда d кашанын ичинде 5 -4. Демек келгиле d чекитинин координаталарын табууну карайлы. Ал үчүн биринчи абсцисасын табабыз. d чекитинен OX огуна перпендикуляр түшүрсөк 5 болду. Демек абсцисасы 5, ординатасы бул жерде -4 экен. Анда эмесе абсцисасы ал 5, ординатасы -4. Жазылышы: биринчи абсцисасы жазылат, андан кийин ординатасы жазылат экен. Демек d 5 -4 экен. Мынакей балдар, биз ушул суроого жооп берүү менен координаталык тегиздикте чекиттердин координаталарын табууну үйрөнүүнү карадык. Анда эмесе, мисалы үчүн бизде апрель айынын абанын температурасын жазылуу талап кылынсын. Анда мындагы координаталык системасын түзүп алабыз. Мында абсциса огунда апрель айынын күндөрү, ал эми ордината огунда температуралар болуп көрсөтүлөт. Анда S чекити, мынакей, S чекити бул кандайдыр бир күндүн температурасын көрсөтүүчү чекит болсун. Анда S чекитинин абсцисасын табууда абсциса огуна перпендикуляр түшүрөбүз. Анда 16 болду. Ал эми ординатасын табууда ординатага перпендикуляр түшүрөбүз. Ал 25 экен. Демек S чекити бул эмнени көрсөтүп турат балдар бизге? Ал 16 апрелдеги күндүзгү абанын температурасы 25 градус Цельсий экендигин бизге көрсөтүп турат. Мына ушул сыяктуу балдар жашообуздагы көптөгөн ушул сыяктуу мисалдарды координаталык система менен же болбосо координаталык тегизде карап көрсөтсөк болот экен. Анда эмесе биз координаталык тегиздиктин же болбосо координаталык системанын тарыхына бир аз кайрыла кетели. Тарыхый маалыматтар. Франциялык окумуштуу же болбосо математик Николай Арем ал координаталар системасын өзүнүн эмгектеринде колдонгон. Ал кандайдыр бир графикти сызууда колдонгон деген маалыматтар бар. Анда узундук жана кеңдик менен алган. Узундук бул абсциса азыркы, ал эми кеңдик бул ошол ордината деп эсептесек болот. Андан кийин 17-кылымда ошол эле француз окумуштуусу, математиги Рене Декарт ушул координаталык системаны өзүнүн эмгектеринде колдонуп, аны көбүрөөк изилдеп, математикага көбүрөөк салым кошкондугу негизинде азырдагы координаталык система колдонулуп келе жатат. Анда эмесе балдар, биз координаталык системанын координаталык тегиздиктеги
чейректерге токтоло кетели. Мынакей OX октору кесилишкенде бул тегиздикте 4 чейрек пайда болот. Биринчи чейрек мынакей OX жана OY окторунун оң сандарынан келип чыккан бөлүгү бул биринчи чейрек болот. Андан кийин OX огунун терс сандары менен OY огунун оң сандарындагы чейрек бул экинчи чейрек болот. Ошондой эле OX огунун терс, ошондой эле OY огунун терс сандарынан негизинде келип чыккан бул үчүнчү чейрек болуп эсептелинет. Жана төртүнчү чейрек OX огунун оң сандары ал эми OY огунун терс сандарынан келип чыккан чейрек болуп эсептелинет. Демек балдар, координаталык тегиздиктин 4 чейрекке бөлүнөрүн көрдүк. Эми ушул чейректерде биздин М чекитибиздин жайланышында алардын координаталары кандай болот? Келгиле ошого көңүлүбүздү бурабыз. Мисалы үчүн биринчи чейректе М чекитибиз жатып калса, анын координатасы абсцисасы башкача айтканда x 0дөн чоң, ошондой эле ординатасы дагы y 0дөн чоң болот. Эгерде М чекитибиз экинчи чейректе жатып калса, анда анын координатасы x 0дөн кичине, же болбосо абсцисасы, ал эми ординатасы y 0дөн чоң болот экен. Ошондой эле үчүнчү чейректе жатып кала турган болсо, М чекитибиз, анда анын координатасы x 0дөн кичине, ошондой эле y дагы 0дөн кичине болот. Жана акыркы төртүнчү чейректе М чекити жатып калса, анда анын координаталары мында x 0дөн чоң, ал эми y 0дөн кичине болот экен. Мынакей М чекити ушул 4 чейректе жатканда алардын координаталары кандай болоорун көрдүк. Ошондой эле балдар, М чекити ушул координаталык октордо жатып калса, анда алардын координаталары кандай болоорун көрөлү. Мисалы үчүн М чекити OX огунун терс сандар бөлүгүндө жатып калса, анда анын координаталары x 0дөн кичине, ал эми y 0гө барабар болот. Ошондой эле оң сандар бөлүгүндө жатып кала турган болсо М чекити, анда анын координаталары x 0дөн чоң, ал эми y 0гө барабар болот. Жалпы айта турган болсок, эгерде каалагандай чекит, же болбосо М чекити ушул абсцисса огунда жатып калса, координата огунда, анда ар дайым y 0гө барабар болот, же болбосо ординатасы 0гө барабар болот. Ошондой эле ордината огунда М чекити жатып калсын. Мисалы үчүн М чекити оң сандар бөлүгүндө жатып калса, анда x мында 0, ал эми y 0дөн чоң болот. Ошондой эле терс сандар бөлүгүндө жатып калса, ордината огунда мында x 0гө барабар, ал эми y 0дөн кичине болот экен. Бул учурда дагы жалпы айта турган болсок, эгерде каалагандай М чекит ордината огунда жатса, ар дайым анын координаталарынын ичинен x 0гө барабар болот, же ал эми ординатасы y 0дөн чоң же 0дөн кичине болот экен. Ошондой эле балдар, мындагы координаталардын башталышы деп айтканбыз, O чекити. Мында O чекиттин координаталары x, ошондой эле y дагы 0гө барабар болот экен. Координаталар системасында төмөнкү чекиттерди белгилегиле. A, B, C, D чекиттери берилиптир. Бул чекиттерди координаталык тегиздикте белгилесек, анда төмөндөгүдөй координаталар системасы берилсин. Биринчи A чекитин таап көрөлү. Анын координаталары 7, 2 дейт. Демек алардын туташтыруусунда А чекити пайда болот. Демек биринчи чейректе жатат экен. Ошондой эле Б чекитин таап көрөлү. Анын координаталары 0 жана 3 дейт. Демек мында Б чекити 3 координатасы көрсөтүп турган орунда болот. Демек Б чекити ордината огунда жатат экен. Андан кийин С чекитин таап көрөлү. Координаталары -5 жана -4 дейт. Абсциссадан -5-ти табабыз, ал эми ординатадан -4-тү табабыз. Анда алардын кесилишүүсүндө С чекити пайда болот. Ал кайсыл чейректе балдар? Үчүнчү чейректе. Андан кийин Д чекитин таап көрөлү. Анын координаталары -8 жана 0 дейт. Мында байкай турган болсок балдар, Д чекитинин ординатасы бул 0 болуп турат. Бул бизге эмнени көрсөтөт? Бул абсцисса огунда жатат дегенди бизге түшүндүрөт.
Анда эмесе таба турган болсок, d чекитинин координаталары биринчи -8, андан кийин ординатасы 0 дейт. Демек d чекити -8 көрсөтүп турган орунда абсцисс абагында жайланышат экен. Демек балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда координаталык тегиздик менен тааныштык. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.